мен менен катар бул жерге Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары келип отурат. Ушул депутаттардын бардыгы ушул агрардык университетте билим алгандар. Мен дагы кезинде ушул агрардык университеттин экономика факультетин бүтүргөм. Бүгүн абдан кубанычтуу, сүйүнүчтүү күндө отурабыз. Анткени ушул биз окуган, биз ардактаган, ушул жерде бардыгыбыз урматтап сыйлаган университетибиз Кыргыз Республикасынын президенттин жарлыгы менен даңк орденин алып отурат. Бул абдан чоң биздин университеттин жетишкендиги. Бардык тармакта агрардык университеттин адистери эң ийгилик жараткан мыкты бүтүрүүчүлөр болуп аталыш керек. Анткени биз агрардык өлкөбүз. Кезинде биз агрардык индустриялык өлкө болгонбуз. Бүгүн биз ошол жолду кайра кайталап, өлкөбүздүн эли көпчүлүгү 70% айылдарда, аймактарда жашагандыктан биз кайра ошол жолго барышыбыз керек. Бул жаатта талбай эмгектенип, айыл өнүкпөсө, аймактар өнүкпөсө, мамлекет өнүкпөйт. Андыктан өнүгүүнүн уңгусу айылда турат. Күчтүү аймактар, күчтүү айылдар биздин бакубат күчтүү өлкөнү түзөт. Андыктан биз айылды көтөрсөк, өлкөбүз өнүгөт. Айылды көтөрүш үчүн ушул агрардык тармактагы эмгектенген биздин адистерибиз мыкты болуш керек. Бул учурдун талабы. Урматтуу кесиптештер, ардактуу коноктор. Агрардык университетте мына азыр карап отурсак, Айтматов, атактуу аты ааламга кеткен Айтматовдун бир бөлмөсүн айтып отурабыз да. Учур келди. Керек болсо агрардык университеттин аталышын Айтматов атындагы университетке өзгөртүшүбүз керек. Буга мен ойлойм бардык кыргыз эли макул болуш керек. Эми Айтматов бул кыргызды ааламга тааныткан биздин залкар инсаныбыз. Биз Айтматов менен сыймыктанабыз. Андыктан Айтматовдун атын ыйгаруу бул учурдун талабы деп ойлойм. Эми бир бөлмөнү кармап отурсак, бул эч бир акылга сыйбайт да. Ошон үчүн Айтматов, ааламга батпаган Айтматовду бир бөлмөгө камайбыз. Болбойт, университетке беришибиз керек атын. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларга, билим берүү тармагына өлкөбүз өтө чоң маани бөлүп атабыз. Мына президентибиз баш болуп, өнүгүүнүн уңгусу билим берүүдө экенине биз бардык элибизди ынандырып, билим берүү тармагына талбай эмгектенип, бардык каржылык мүмкүнчүлүктөрдү жумшаганга аракет кылып атабыз. Мыйзамдарыбызды оңдоп атабыз. Мына жогорку кеңеште бүгүнкү күндө агрардык университет анын катарында 5 университетке артыкчылыктуу берилген. Өзгөчө макамдарды ыйгарып атабыз. Өз алдынчалыктарды ыйгарып атабыз. Бир топ укуктарды берип атабыз. Бул ушул 5 университет өлкөбүздүн уңгусун түзгөн. Өнүксө, кийинки жогорку окуу жайларга да ошондой мүмкүнчүлүк бериш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биз жогорку окуу жайлардын көпчүлүгүн мүмкүнчүлүктөрүн чектеп, кол бутун тушап койгон мыйзамдар бар. Бул туура эмес. Жогорку окуу жайлар өнүгүш керек, өз алдынчалуу болуш керек, каржылык мүмкүнчүлүктөрү өсүш керек. Ага биз эркиндик бериш керек. Ошон менен катар мамлекет анын билим берүүдөгү сапатын көзөмөлдөш керек. Ошон үчүн мына жогорку окуу жайларга карата бизде жаңы мыйзам долбоору экинчи окууда каралып атат. Ал мыйзам кабыл алгандан кийин биз ойлойбуз жогорку окуу жайлардын өсүп өнүгүүсүнө бир топ өбөлгө түзөт деп. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздер бар болуңуздар. Мына биз жалпы кыргыз эли агрардык университет менен дайыма сыймыктана турган куттуу баяндуу, ордолуу, ырыс кешиктүү жогорку окуу жай болсун. Дагы бир жолу куттуктайм.